Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан Сираж Адилов. Бүгүнкү чыгарылышта жакшы жаңылыктар бар. Урматтуу мекендештер, ноябрь айынан 2023 жылдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирет. Ал мыйзам кандай болот? Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай эле, бул мыйзам мигранттар үчүн, биздин мекендештер үчүн Москва шаарында, Россия Федерациясында бир топ жеңилдиктерди алып келет. Эгерде мурда сиздер миграцион учетко туруш үчүн үйдүн ээси менен чогуу полиция кызматкерлеринин мекемесине барып миграцион учетко турган болсоңуздар, азыр эми мындай эмес, башка жолдор менен кылганга мүмкүнчүлүк болду. Үйдүн ээсинин уруксаты жок, госуслугу деген приложенияга барыңыздар, билесиздер. Ошол жака катталып, аренда жилого помещения деп коет, договор аренды найма. Ошол документ барыңыздар деле бар, үйдүн ээлери менен толтуруп жүрөсүздөр. Ошол документти госуслугу приложениясына прикреплять эте турган болсоңуздар, сиздер автоматически түрдө үйдүн ээсинин уруксаты жок эле өзүңүздөр регистрация коюп койгонго мүмкүнчүлүк болот. Мамлекет мындай кабарлайт, бул уведомление, билдирүү деп коет. Ошол билдирүүнү мамлекеттик органдарына билдирип койсоңуздар, ошол сиздердин регистрацияңыздар болуп эсептелинет. 2018 жылдан баштап жалпыңыздарга белгилүү болгондой эле Россия Федерациясы юридический адреске мигранттарды, мекендештерди койгонго мүмкүнчүлүк жок деп мыйзам чыгарган. Ошондон кийин биздин мекендештерге дегеле мигранттарга өтө кыйын абал курчуду. Анткени көпчүлүк учурда үйдүн ээлери кандайдыр бир налогтордон, чыгымдардан качышып, сиздерди ошол миграцион учетко өздөрү барып коюп берип атышкан эмес. Азыркы мыйзам боюнча жашап аткан квартираңыздарга собственниктин үйдүн ээсинин уруксаты жок эле регистрация коюп, билдирүү калтырып жашап жүрө берсеңиздер болот, мекендештер. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү кандай? Эгерде сиз үй бүлөнүн башчысы катары үйдүн ээси менен договор түзгөн болсоңуз, башка үйдө жашап аткан башка семьянын мүчөлөрү кандай кылат деген вопрос туулат. Бул мындай болот экен, урматтуу мекендештер. Эгерде сиз үй бүлөнүн башчысы катары сиз аркылуу договор болгон болсо, сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздү дагы собственниктин үй ээсинин уруксаты жок эле госуслуга аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. Ошол билдирүүңүздөр, дагы бир жолу айтайын, бул колуңуздарда турган регистрация болуп эсептелинет. Бул мыйзам жаңы чыкты. Өзүңүздөр билгендей эле, ар бир мыйзам жаңы чыкканда ал кагазда жазылышы, анан чыныгы жашоодо биздин мындайча айтканда жерде жүргөн мекендештерибиз үчүн кандай жардам бере алат, бул убакыт көрсөтөт. Ошол мыйзамдарды кантип өзгөрүүлөр кирди, жаңылыктар болсо биз дайыма кабар берип турганга даярбыз. Бул жөндөн жөн келип калган мыйзам эмес. Буга чейин дагы Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги трудовой миграция боюнча биздин жогорку кеңештин депутаттары, алардын жогорку кеңештин депутаттары менен жогорку деңгээлде бул миграциялык маселе мамлекет тарабынан каралып келе жатат. Ошол себептен Россия Федерациясы, мындайча айтканда, орусча айтканда, уступкага барып, биздин кызыкчылыкты дагы эске алган мыйзам ойлонуп табылды. Эгерде бул мыйзам ишке кирип, мындайча айтканда, жакшылык жагына ишке кирип, иштей баштай турган болсо, баарыбызга бир топ жеңилдик болот. Элестетиңиздер, госуслуга кирип туруп, регистрация кылып, договор аренданы көрсөтүп туруп эле, ошол договор аренда менен сиздер билдирүү калтырып койсоңуздар, ошол сиздерге регистрация болуп иштеп берет. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, бизде жаңы базалар бар, ГИСМУ, ППО, СБДИК, ал базалардан билдирүү калтырган, госуслуга аркылуу билдирүү калтырган регистрациялар канчалык деңгээлде көрүнүп берет, көрүнүп бербейт, аны практикада сиздер менен көрө алабыз, урматтуу мекендештер. Сөзсүз түрдө, мекендештер, лайк басып, комментарий жазып коюшуңуздарды сунуштайбыз. Анткени ушуга окшогон пайдалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкөн абдан жакшы. Ансыз деле телефондо 3-4 саат отуруп, пайдасыз маалыматтарды көрүп аткан учурубуз. YouTube платформасынын алгоритми ушундай экен. Лайк басып, комментарий жазгандардын видеолорун көпчүлүккө көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болот экен. Лайк басып, комментарий жазып, өз оюңузду бөлүшүп, башка мекендештерге дагы ушул видеону таратып коюңуздарды сунуштайбыз.